Могу нерсени азыр сага элдин көңүлү сенин көңүлүңдү сага берди. Бирок сен бир адамдын көңүлүн көтөрчү. Кимди ойлойсуң? Yo men үйдөн артынан чуркан жокмун, көрмөдүм. Нормально, ол чапкыла. Дагы бир адамдын көңүлүн көтөрчү. Сага өмүр берген адамдын көңүлүн көтөрчү. Амен, сенин көңүлүңдү көтөрөйүн. Бирок мен иштешим керек, көңүлүм жакшы болсо жакшы иштейм. Үйдөн артынан чуркан жокмун, көрмөдүм. Өзү келип. Симан, мына ушул адамдын көңүлүн көтөр. Ушул адамдын көңүлүн көтөрсөң сенде баардыгы болот. Себеп дегенде биздин динде айтылат, ата эненин батасы балдарына түп-түз барып кабыл болот дейт, туурабы? Анан балдардын ата энесине болгон батасы кабыл болот. Азыр ушул жерден апаңа бир жакшы сөзүңдү арнап койсоң болобу? Мен апама өзгө тайымын ушул жашка чейин ушундай тарбия берип, эмне мыйынчылыктарды көрүп, ошол баарына чыдап, ушу багып эркин балдар менен ким калтырбай өстүргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Жана ушундай эле жанымда турган эжекеме, эжекеме чоң рахмат. Диана эжекем, Кызган эжекем, ага да чоң рахмат. Dört günde film alacağım. Atası